Бул Швейцария эмес. Ооба достор, бул Кыргызстан. Бишкектен алыс эмес 3 сааттык жолдо жайгашкан чоң Кемин жайлоосу. Бул жерге биз кечинде барып калдык. Барсак ушундай бизди сонун боз үйлөр тосуп алды. Жолдо чарчап келгендиктен душ-пушка түшүп, эс алайын деп душка түшүп алып, сонун уйку болду достор. Эртең менен бизди ушундай кооздук тосуп алды. Караңыздарчы. Бул биздин Кыргызстандагы чоң Кемин жайлоосу. Курсак ачкандыктан тамак ичели деп тамак ичүү жайына бардык. Бул жери дагы өтө сонун, таза, тамактары да даамдуу экен достор. Бул жерге сөзсүз келиңиздер деп сунуштайт элем. Тамак ичип алып, курсакта кайгы жок деп ат менен жайлоону айланып жөнөдүк. Айтып, жайлоону айланып кайттык достор. Күн аябай ысыгандыктан тердеп ысып кеттик. Дарыяга түшсөкпү деп өзүм шорт албагандыктан братандын шортасын чоң кылып кийип алып дарыяга бардык. Дарыянын суу ушунчалык муздак болгондуктан абдан сонун сергек достор. Салкындап. Дарыянын боюнда ушундай болгон сонун мальнос өткөн достор. Жапайы. Эгерде барган болсоңуздар сөзсүз ушул мальнонан ооз тийип көрүңүздөр. Шаарды өтпөгөн убакыт бул жерге келгенде бат эле өтүп кетти. Кечки тамагыбызды ичип сүйлөшүп баарлашып олдурдук. Сиздер да ушул жерге келишиңиздерди сунуштайм. Бул жерге келгенден кийин сонун видео тартыш үчүн сизге сонун телефон керек болот. Ал үчүн бизге кайрылыңыздар, сапаттуу телефондор бизде.